Ардактуу көрөрмандар, Манас телеканалын көрүп жатасыздар. Назарыңызда Куттуу Рамазан берүүсү жана аны алып барган Уланбек Калмырза уулу. Ардактуу көрөрмандар, ошентип Рамазан айына кирип келдик. Рамазан өзгөчө мүмкүнчүлүктөрдүн, жакшылыктардын айы болуп бизге көптөгөн жакшылыктарын сунуп баштады. Көрүп жатабыз, өзүбүз дагы сезип жатабыз. Дагы бир жолу ушул Рамазан айы кут болсун. Бул айда кылган ибадаттар, жакшылыктарыңыздын баарын Кудай Таала кабыл кылсын деп айтмакчымын. Дегил айтып коет эмеспи, бул Рамазан өзгөчө ай деп. Рамазан анан 30 күн, бул 3 декадага бөлүнөт. Биринчи 10 күндүк, экинчи 10 күндүк, үчүнчү 10 күндүк депчи. Биринчи 10 күндүгүн ырайым, экинчи 10 күндүгүн кечирим, ал эми үчүнчү 10 күндүгүн бул тозок отунан кутулуу деп айтат да. Дегиле Рамазанда толтура жакшылыктар бар, жакшы нерселер бар. Бүгүн ошолордун дагы кайсыл тараптан карай турганын көрүү үчүн биз берекелүү Рамазан деген тема койдук. Ал үчүн бизге ошол теология факультетинде окутуучу Миргүл Бекмырзаева эжеке келди. Эжеке кош келипсиз. Саламатсызбы? Сиздин дагы Рамазан айы кут болсун демекчимин. Рахмат, бирге болсун. Негизи эле сизден биринчи эле суроогум келип жатат. Рамазан дейбиз, бизде Рамазан деп өткөн. Негизи ошол Рамазан сөзүнүн лексикалык жана терминдик маанилеринен баштасаңыз эжеке. Саламатсыздарбы? Рамазан сөзүнүн сөздүк маанисин түшүнүп ала турган болсок, бул Рамазан деген сөз күндүн абдан ысык болуусу, күндүн кум менен таштарды абдан ысытуусу, ысык жерде жылаң аяк басуу менен буттун күйүүсү деген маанини түшүндүрөт. Ошондой эле жайдын аягында жана күздүн башында жааган жандын жер бетиндеги чаңдарды жууп кетүүсү, таза болуусу сыяктуу дагы маанини билдирет. Негизи Рамазан айы Шабандан кийин жана Шавалдан мурунку 9-чу ай болуп эсептелет. Эми ушу Рамазан сөзүнүн төпкү маанисине токтоло турган болсок, кээ бир булактарда ушул ороз айында ачкачылыктан жана суусагандан адамдын ичи күйүп турганы, күнөөлөр орозонун айынан күйүп жок болгондугу, жана күзгү жамгыр жерди чаңдан жууп тазалагандай, Рамазан айы дагы мусулмандарды күнөөлөрдөн жууп тазалагандыгы үчүн Рамазан деп аталып калганы тууралуу дагы маанилер айтылат, түшүндүрмөлөр берилет. Демек, бул Рамазан сөзүнүн лексикалык мааниси бар, эми терминдик маани, ыстылахи маани деп коет го. Бул лексикалык мааниси менен ыстылахи маанисинин сөзсүз бир байланышы бар экен ичинде. Демек, лексикалык маанисинин дагы күнөөлөрдү жууп кеткен тазалоочу бир маани бар экен да. Анан эжеке биз берекелүү Рамазан деп калдык да. Анан ошо жана киришүүдө дагы айткандай Рамазандын кечиримдүүлүк ай, тозок отунан кутулуу депчи. Анан Рамазан айы башка айлардан дагы эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Жана көрүүчүлөр дагы ошол сиз өзгөчөлүктөрдү айтып бергенден кийин дагы ошого жараша дагы мамилесин, алакасын жандандырыш керек да. Баарыбыз билебиз, Рамазан айы бул 11 айдын султаны деп аталат, бекерден аталбаса керек. Анткени бул Рамазан айында башка айда болбогон өзгөчө береке, кутка толгон, ошончалык мусулмандардын жүрөктөрү Аллага жакындаган ай болгондуктан, ошон үчүн берекелүү ай деп атайбыз. Рамазан айынын өзгөчөлүгү биринчи ушу Рамазан айында биздин ыйык китебибиз Кур'ан-ы Карим түшүрүлүп баштаган. Андан сырткары Рамазан айында ошо мусулмандар көптөн күткөн орозо айы болгондуктан орозо кармашат. Орозо кармоо аркылуу көптөгөн жакшылыктарга жетишип, күнөөлөрдөн арылып калышат. Рамазан айында башка айларда кылынбаган өзгөчө ибадаттар да бар, кылынат, өзгөчө таравих намазы, тахаджуд намаздары. Анан бул Рамазан айында меримдүүлүк ай деп коебуз. Ошол айда адамдардын көпчүлүгү жанындагыларга эле эмес, жакын жесирлерге, жетимдерге, колунда жокторго жардам колун узатып, меримдүүлүк сыпатын көрсөтө баштайт. Андан сырткары Рамазан айы күнөөлөрдөн арылуунун айы. Мындан сырткары дагы Рамазан айы кызматташтыктын, тилектештиктин жана бир туугандык мамиленин бекемделген айы болгондуктан, бул айды биз өзгөчө ай, бул айды биз берекелүү ай деп айтабыз. Анан эми ушулардын ар бирине токтоло турган болсок, Рамазан Кур'андын айы дедик. Анткени жана айтып кеткендей, Рамазанда Кур'ан түшүрүлө баштаган. Өзгөчө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы ошо Рамазан айында Куранга көрүк маани берип, Куранды хатим кылып, Жабраил алейхиссалам менен экөө мукабеле кылышкан, бири-бирине окуп, бул сүннөт болуп калган. Азыркы учурда да мусулмандар Рамазан айы келгенде Куранды хатим кылышып, мукабеле кылышып, Куранды баштан аяк окуп чыгышат.
Анан ошол жерден пайдаланып да биз ушундай бир эмени айтып кетким келет. Биздин Саттык Бура мечитибизде ошо Рамазан айы бою атайын аялдарга арналган программабыз уюштурулат. Ошол жерде күнүнө мукабеле окулат, анан хайтим түшүрүлөт. Ошого каалоочулар келип катышса да болот. Анан бул ай билебиз баарыбыз Куранды бир эле окуп, угуп коюу эле маанилүү эмес, жетиштүү эмес. Куранды окугандан кийин ошо Куран аяттарын мүмкүн болушунча түшүнүп, аны жүрөк менен туюп, сезип, анан ошол Куран аяттарындагы Аллахтын буйруктарын амал кылып жашап, анан башкалардын дагы ушул аяттан кабары болуп, ошол аятка амал кылып жашоосуна себеп болууга бардык мусулмандар аракет кылыш керек деп айта алам. Анан ошондой мүмкүнчүлүктү ошо Рамазан айы бизге тартуулайт. Себеби Рамазан айында ар бир мечиттерде Куран окулат, Куран окууну үйрөнүүнү каалагандар үчүн атайын курстар уюштурулат. Ошол жактан барып, үйрөнүүнү каалагандар барып үйрөнүп, Курандан да насиин алып калганга аракет кылса болот. Андан сырткары Рамазан айы берекелүү ай дегенибиздин бир себеби дагы Рамазан айында Кадыр түнү бар. Бул Кадыр түн өзгөчө бир түндөрдөн болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы ушу Кадыр түнгө өтө маани берип, өзгөчө ибадаттар менен түндөлөр бутуш ишегенче намаз окуп, күндүз орозо кармап өткөргөнгө аракет кылган. Ошо Рамазан айынын акыркы күнүнө туш келгенди үчүн Рамазан айынын акыркы 10 күнүнүн так түндөрүндө бул Кадыр түндү десек болот. Тактап айтканда 23-чү, 25-чи жана 27-чи түндөрү ибадат менен өткөрүү мусулмандар үчүн абдан пайдалуу деп айтылат. Кадыр түндө кандай дуа кылыш керек деген суроосуна Айша энебиздин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп жооп берген. Ошол О Аллахым, сен кечиримдүүсүң, кечиргенди жакшы көрөсүң, мени кечир деген дуаны үйрөткөн. Биз дагы мусулмандар пенде болгондуктан пендечилик кылып ката кетиришибиз мүмкүн, күнөө кылып коюшубуз мүмкүн. Ошо Рамазандын акыркы 10 күндөрүндө ибадат менен өткөрүп, көзгөчө көрүп, ошо кечирим тилеп калганга, Аллахым, сен кечиримдүүсүң, кечиргенди жакшы көрөсүң, жана бизди да кечир деп кечирим сурап калганга бир чоң бир мүмкүнчүлүк болгондуктан ошону пайдаланып калганга аракет кылышыбыз керек. Өзгөчө ошо Куранда Кадыр сүрөсү бар. Кадыр сүрөсүндө дагы Кадыр түндүн кандай маанилүү түн экендиги жөнүндө баса белгилеп айтылган. Мындай токтолуп кете турган болсок, Кадыр түн тууралуу Кадыр сүрөсүндө мындай деп айтылат: акыйкатта биз Куранды Кадыр түндө түшүрдүк деп атат. Кадыр түн эмне экенин билесиңби деп Аллах суроо берип кайрылып, кайра эле 3-чү аятта ошол суроону өзү жооп берип атат. Кадыр түн 1000 айдан да артыгыраак деп. Ал түндө Алланын буйругун аткаруу үчүн периштелер жана рух түшөт деп атат. Бул жерде рухту Жабраил алейхиссалам деп дагы эметишкен, чечмелешкен. Жана ал түн таң атканча тынчтык жана бейпилдик, аманчылык болот депчи. Ушул Кадыр түндүн берекесин мусулмандардын баардыгы пайдаланып калуу үчүн Кадыр түн күнү мүмкүн болушунча ибадат кылуу менен болгон убактысын ибадатка арнап өткөргөнгө аракет кылышат. Мындан сырткары Рамазан айынын өзгөчөлүгүнүн эң негизги себеби бул орозо айы болгондугунда. Рамазан айында баардык мусулмандар, Аллага ишенгендер, чын жүрөктөн ишенишип, соону Аллахтан күтүү менен орозо кармашат. Орозо кармоо аркылуу адам өзүн мындай тарбиялайт. Өзгөчө ошо тарбия айы деп да айтсак болот. Рамазанда орозо кармоо аркылуу адам баласы жаман адаттардан, нафсинин азгырыгынан арылып алат. Ошентип руханий жактан дагы өзүн өзү тарбиялап баштайт. Рамазан айында адам орозо кармоо менен гана чектелбестен, ал адам арам болгон баардык нерселерден өзүн тыя баштайт. Мисалы үчүн көзү менен арам нерсе көрбөйт, кулагы менен ушак укпайт, тили менен бирөөгө азар келтирбейт, ушак айың айтпайт. Мүмкүн болушунча жалаң гана пайдалуу нерселерди аткаруу аркылуу өзүн тарбиялап, руханий жактан аябай жогору алууга мүмкүнчүлүк берилет да. Мындан сырткары дагы Рамазанда адамдын эрки күчөйт, жакшы мүнөздөрүн калыптандыра алат. Анан жашоосун дагы бир иретке салса болот да Рамазан айында. Кыскасы, Рамазан айы руханий жактан мусулмандардын жогорулап Аллага жакындоого мүмкүнчүлүк түзүп берген бир ай болуп эсептелет. Мындан сырткары дагы Рамазан айы тууралуу айта берсек аябай көп. Бул айда Алла пенделерине
жакшылыктарын жамгырдай жаадырган ай деп айта алабыз. Күнөөлөрдөн арылгысы келгендер үчүн мүмкүнчүлүк түзүлгөн ай, пенделер үчүн кечиримдүүлүктүн эшиги ачылган ай деп айтабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн бир куттуу хадисинде мындай деп буйрат: Рамазан айы башталганда бейиштин эшиктери ачылып, тозоктун эшиктери жабылып, шайтандар жынжырланат деп, жынжырга байланат деп айтылат. Демек ушул айда көбүрөөк баягы бейишке аракет кылышыбыз керек, жакшы амалдарды аткарып, күнөөлөрүбүздөн тобо кылып кечирим сурап. Дагы бир хадисинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: чын ыкласы менен собун бир гана Аллахтан үмүт кылып, Рамазан айын орозо кармагандар үчүн мурунку күнөөлөрү кечирилет деп атат. Анан ушул айда мүмкүн болушунча ырахаттардан, убактылуу ырахаттардан баш тартып, түбөлүк жыргал жашоого дал ушул айда жетишип калууга аракет кылсак болот. Бул ай адамды тарбиялап, чечкендүүлүк, сабырдуулук, туруктуулук, берешендик, топуктуулук, кеңпейилдик сыяктуу жакшы сапаттарга ээ болууга мүмкүнчүлүк берет. Негизинен орозо напсини түгөнгүс каалоолоруна каршы адамдын адамдык касиетин, ар намысын жана кадыр баркын көтөрүп, адамды аруулаган улуу ибадат деп айта алабыз. Мындан сырткары дагы Рамазан айынын берекелүү болуусунун дагы бир себеби бул ай өзгөчө ибадаттарга толгон ай. Рамазан айында башка айларда жасалбаган, аткарылбаган таравих намаздар окула баштайт. Таравих намаздары бир гана ошол Рамазан айында окулат. Мисалы үчүн куптан намазы менен витр важип намазынын ортосунда башка эч бир айда нафил намаз кошулбайт. Бирок ушул Рамазан айында куптан намазынан кийин жана витр важип намазынан мурун таравих намаздары окулат. Таравих намаздары бул бекемделген сүннөт. Бул таравих намаздарына барлык мусулмандар келип, куптандан кийин жамаат менен окушат. Бул аялдарга да, эркектерге дагы аткарууга болгон бекемделген сүннөт. Аялдар үйдө отуруп таравих намаздарын окуса, эркектер дагы көбүрөөк мечиттерге барып жамаат менен окуганга аракет кылышат. Пайгамбарыбыз дагы көбүрөөк ошо айда ибадат менен өткөрүп, көбүрөөк ошо итикафтарга кирген. Таравих намаздарын пайгамбарыбыздан кийин билебиз, баарыбыз Умар радиаллаху анху ошо 20 рекет кылып окууну баштап берген. Ошондон бери мусулмандардын баары Рамазан айында таравих намаздарын 20 рекет кылып окушат. Музамил сүрөсү түшүргөндөн кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тахаджуд намазын калтырбай окууну өзүнө адат кылган жана мусулмандарга ошо Рамазан айында таравих намазы менен кошо ошо тахаджуд намаздарын дагы окууну сунуштап кеткен. Себеби парз намаздан кийин эле фазилети эң күчтүү болгон ибадат бул тахаджуд намазы экендигин баса белгилеген. Рамазан айында таравих окулса, ошо менен кошумча тахаджуд намаздар. Себеби ал учурда адамдардын баардыгы ооз бекиткенип турат. Бир аз эле эртерээк туруп, ошол учурда тахаджуд намаздарын окуп алса, бул түнкү ибадат Аллахка жакындоого бир шарт түзүлгөн ибадат болуп эсептелет. Алла Таала силерге дейт, түнкү намазды окуу, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде айтат да, түнкү намазды окуу, анткени бул силерден мурунку салих пенделер уланткан Аллага жакындатуучу жана күнөөлөрдөн тосуучу бир ибадат депчи. Мусулмандар өзгөчө ушу Рамазан айында ушул ибадаттарга көңүл буруп аткаруу менен көптөгөн соопторго эгедер болуп калуу мүмкүнчүлүгүнө эгедер болот. Андан сырткары дагы Рамазан айында адамдар садака, зекет сыяктуу адамдарга берешендик колун жайып жардам бере баштайт. Ушул айда өзгөчө берилген садака, зекеттердин сообу эселенип берилет. Жакшылыктардын сооптору бир гана Аллага таандык. Биз колубуздан келген, мүмкүнчүлүгүбүз жеткен жакшылыктарды адамдарга аябастан кыла беришибиз керек. Мындан сырткары дагы Рамазан айы бул мээримдүүлүктүн айы деп айтып калдык, жана да айтып кеттик. Себеби Алла Таала ырайымдуу, мээримдүү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да ырайымдуу, мээримдүү, анын үммөтү дагы болгон ушу биз мусулмандардын ырайымдуу, мээримдүү болушубузду сунуштап кеткен. Баягы ырайым кылбаганга ырайым кылынбайт деп коет го. Ар бир пенде акыретте Алланын ырайымына
муктаж болот. Акыретте Аллахтын ырайымына муктаж болгон адамдар бул дүйнөдө Аллах жараткан пенделерге да ырайымдуулук мамилесин көрсөтө алыш керек. Анткени ошо Рамазан айы ошого бир мындай шарт түзүп берген ай болгондуктан ушул айда мүмкүн болушунча жакырларга жардам колун сунушуп, аларга жардам берип, зиярат кылып, алардын бир мүчүлүштөрүн кетиргенге аракет кылыш керек ар бир мусулман пенде. Ушул айларда жетимдер, жесирлер, жакырлар, колунда жоктор кабар алынып, аларга кандай муктаждык болсо, ошол муктаждыгына колдон келген жардамды аябай бергенге аракет кылышыбыз керек. Мындан сырткары дагы Рамазан айы бул кызматташтыктын, тилектештиктин жана бир туугандыктын айы деп аталат. Анткени бул айда ифтар дасторкондору жайылып, жакындар чакырылып, кошуналар чакырылып, ошолор менен көптөн бери алакасы үзүлүп калгандар Рамазандын шылтоосу менен бирге жолугушуп, бири-биринин көйгөйлөрүн сурашып, бири-бирине жардам колун узатып баштайт. Өзгөчө дасторкондордо ушунчалык береке толгон ай болгондуктан мусулмандар көптөн бери кабатыр болуп, мындай кыйналып жүргөн мусулмандарды ифтарга чакыруу менен алардын жүзүндө жылмаюунун пайда болушуна да себеп боло алышат. Ошол анан бул айда дагы өзгөчө мусулмандар бири-биринин кубанычын, кайгысын тең бөлүшөт. Бул айда өзгөчө мечиттерде жана атайын окуу жайларда диний маалымат алгысы келген адамдарга ошондой шарттар түзүлүп, дин тууралуу кене маалымат алууга да шарттар түзүлөт. Ошол ушундай ибадаттарга толгон Рамазан айы өзгөчө берекелүү деп айтканыбыздын себеби да ушунда. Себеби бул айда өзгөчө мусулмандар мындай толкунданышып, ушунчалык сүйүүнү менен күтүшүп бир жыл бою. Анан ошол Рамазан айындагы ушунчалык болгон мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, жакшы пайдалуу өткөргөнгө аракет кылышат. Рахмат эжеке, чындап эле ошол атына заты жарашкандай эле берекелүү Рамазан деп калдык. Чындап эле Рамазандын ичинде толтура адам баласы үчүн жеке болсун, коомдук болсун, бири-бири менен байланыш болгон көп нерселер бар экен. Анан өзгөчө баса белгилеп кеттиңиз, ошол биздин теология факультетинин практикалык мечити Абдул Керим Сатып Курахан мечитинде аялдар үчүн күн сайын хатым окулуп, ошол жерде жакшы диний маалыматтар берилип жатат. Ошол жака дагы биздин айымдар, кыздар, бир туугандар, затуулдарыбыз келип катышса болот да. Каалоочулар катышып, ошол жерден диний маалыматтуулугун жогорулатып кетсе болот. Ооба. Анан эжеке, биздин да убактыбыз аягына келип калды. Анан мону дагы өзгөчө сизден сурагым келип калат. Бир хадис бар эмеспи, баягы пайгамбарыбыз мисалы бирөө ушак айтып же башка жаман сүйлөгөндө сен орозоң бузулду деген мааниде. Албетте орозо жеп ичкенден бузулат эмес. Анан ушул жерде эмнеге көңүл бурган, ошону менен айтып жыйынтыктасак, мисалы Рамазанда дагы эмнеге көңүл буруш керек дегендечи. Жана эле айтып кеттик, Рамазанда орозо бир гана жеп ичүүдөн тыйылуу эмес, бүтүн денелерге дагы, дене мүчөлөрүбүзгө да орозо карматуу керек. Ал жерде орозоң бузулду дегени ошо орозонун соонон кур калдың деген мааниде. Себеби ошончо ора болуп таң аткандан кечке жеп ичкенден тыйылып орозо карматкан адам ошо күндүн соонан да кур калгысы келбейт. Кур калгысы келбеген адамдар ошо пайгамбарыбыз тыюу салган жаман адаттардан да узак болуш керек да. Мүмкүн болушунча тили менен дагы башка бирөөгө зыян жеткирбегенге аракет кылыш керек. Рахмат эжеке, бизге аябай сонун кызыктуу баяндап бердиңиз. Мен дагы жыйынтыктап айта кете турган болсом, мисалы ошо Рамазанда сиз дагы айтып калдыңыз го, бири-бири менен кызматташтыктын айы депчи. Чындап эле ошо Рамазан айы бизге себеп болуп, шылтоо болуп, өзгөчө азыр актуалдуу деп эсептейм. Анткени дегенде мурун эми биздин элдерибиз жакын болуп жашашчу да, бири менен карым-катнаш жакшы болчу, алакалар жакшы болчу депчи. Азыр чоң шаарлар өнүккөн менен ар кандай мындай транспорттук каражаттардын өнүгүүсү менен биздин мекендештер мусулмандар деле башка өлкөлөрдө жашап атат же башка шаарларда депчи. Анан ошо Рамазанды бир шылтоолоп, себеп билип, повод деп бири-бирине чалышып, кечиришип, бири-бирине куттукташыпчы. Анан дагы бир нерсе, адам баласы
кеде напсисине берилип пендесичи бирөөнү кечирбей коет го кедечи баягы же болбосо кечирим сурагысы келбейт баягындай кечиктирипчи ал эми ошо Рамазан айы бир себеп да ошол бирибизди кечиргенге дагы кечирим сураганга дагы жакындарыбыз менен мамилеге дагы анан өзгөчө ошол ооз ачарларда тууган урук коло коңшу дос жар теле тең туш классташтардан баштап баардыгы бир себеп кылып бир чогулуп бир достошуп алат анан биздин ислам дүйнөсүндө дагы ооз ачыруу иш чаралар ар бир өлкөдө ар башка биздин Кыргызстанда дагы мечиттерде же башка жерлерде өткөрүлөт биздин университетте дагы ачык асманда ооз ачыруу бар дегендейчи бул чындап эле ушул нерселерди көрүп турганда ошо Рамазандын бир өзгөчө ай экендигин өзгөчө берекелүү ай экендигин биз көрсөк болот анан жеке жактан ошо сиз айтып аткандан кийин мен мындай деп дагы айткым келип атат демек бул Рамазан бир мындай төңкөрүштүн же болбосо ыңкылап айы десе дагы болот экен да адам сиз жогоруда дагы айтып өтүп кеттиңиз адамдын жаман адаттарынан жаман кулктун өзүнөн арылып же аны жакшы жакка буруп ибадат кыла албагандары дагы ошол таравих намазын себеп кылып ибадатка келип садака жакшылыктарды берип өзүнүн жан дүйнөсүндө өзүнүн кулктун өзүндө дагы бир төңкөрүштү жасаганга мүмкүнчүлүк ай Кудай таалам баарыбызга ушул чындап эле Рамазандын кадырына жеткен кадырын билген ошо Рамазандагы алган жакшы кулктун жакшы сапаттарды эмки Рамазанга чейин сактап ошол энергия менен жүрүүнү насип кылсын деген аруу тилектер менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайбыз бүгүнкү бизге берекелүү Рамазан деген темадагы конок катары теология факультетинин окутуучу Миргүл Бекмырзаева болду жана аны алып барган Уланбек Калмырза болду эмки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.